салынып жаткан мектептин долбоору жердин аянты 1 гектар 1,02 гектарды түзөт. Мектеп 650 окуучуга шартталган 22 класстан турат. Бүт керектүү актовый зал, спорт зал, ашканасы бардыгы камтылган. Бул ушундай эле зеркальный болуп калат. Ушул эле проекти бул жака отургузуп атабыз. Урматтуу Сербров район тургундары, бүгүн сиздер менен Ак Бата конушунда дагы бир мектептин мезгил кутусун салуу азимине күбө болуп турабыз. Азыркы сөз Бишкек шаарынын мэри Жумшалиев Айбек Жабышевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу иш-чаранын катчылары, урматтуу Ак Бата конушунда тургундары. Бүгүн биз мынакей Ак Бата конушунда жаңы мектептин курулушуна мезгил кутусун салуу үчүн чогулуп жатабыз. Былтыр бул мектептин негизги имаратын бүтүрүп, балдарыбыздын билим алуусу үчүн пайдаланууга бергенбиз. Быйыл болсо дагы кошумча деген бул туура эмес, ушундай эле мектеп курулат. Бул мектеп Ак Бата конушунун гана эмес, жакын жайгашкан Ак Жар, Адилет, Нуркожо конуштарынын балдары үчүн да билим алууга жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Ак Жарга мектеп курайык десек, жерлер калбай калган. Бүт жеке туракча курулуп, көптөгөн жерлердин баары ээленип, бүгүнкү күндө мектеп кура турган жай жок. Анан биз ушул жерге мектепти куруп, бирок Ак Жардын тургундарына жана жакын жайгашкан биздин тургундарга, жаңы конуштарга автобус бөлүп бергенбиз, 2 автобус. Атайын окуучуларды ташый турган автобус. Эгер күндөн күнгө анын саны көбөйгөн болсо, биз автобустарды да көбөйткөнгө бүгүнкү күндө даярбыз. Анан бул жерге биз ушул Ак Бата конушунун эли да билет. Бул жерге бала бакча курабыз дегенбиз, бирок бала бакчанын да долбоору азыр иштелип атат. Бул жерде жанакы начальный мектеп бар эле, ошол жерге биз бала бакчаны да курганга толук кандуу киришебиз жана аны да бүтүрүп беребиз. Келди. Буруусу эрте бүтүп, ишке кирип кетсин. Келди, Улук мырза. Келди. Келди өтүлө. Биринчи силерге. Эмне чыгасыз? Пайдалуу экен болсо. Ооба. Буюрса, Кутуктайсыз. На.